АКШдагы президенттик шайлоодо добуш берүү аягына чыкты. Учурда добуштар толугу менен саналып бүтө элегине карабастан президенттикке ат салышып аткан эки талапкер тең өздөрүн жеңүүчү аташты. 4 ноябрь Бишкек сааты боюнча 16:30 маалыматка ылайык аз гана добуштагы айырмачылык менен Демократиялык партиянын кандидаты Джо Байден алдыда келатат. Тактап айтканда, учурдагы жыйынтыкка ылайык Байден тандоочунун 220, ал эми учурдагы президент Дональд Трамп тандоочунун 213 добушуна ээ болду. Ал эми жеңиш үчүн кеминде тандоочунун 270 добушун алуу керек болот. Учурда 10 штат жыйынтыкты жарыялай элек. Алардын добушу 101 тандоочунун добушуна барабар. Бул убакта Трамп америкалыктардын колдоосуна ыраазычылык билдирем. Көптөр силердин жеңишти тартып алуунун аракетинде турат. Биз үй-бүлөбүз менен чоң майрамга даярданып атабыз десе, Байден добуш саноо адаттагыдан узакка созула турганын билгенбиз. Ар бир шайлоочунун добушу саналып бүткөнчө күтүп турушубуз керек. Жакшы жаңылык болорун сезип атабыз деген. Бул шайлоонун өзгөчөлүгү пандемиядан улам жарандардын көбү почта аркылуу добуш бергенинде болду. Ушундан уламда жыйынтыкты болжолдоп билүү ого бетер кыйындады. Почта аркылуу 102 миллион жаран добуш берген. Бул шайлоого катышкандардын саны боюнча рекорддук көрсөткүч болуп калышы ыктымал. 2016-жылы Хиллари Клинтон менен Дональд Трамп ат салышкан шайлоодо 136,6 миллион киши добуш берген. АКШда жалпы 239 миллиондой адам добуш берүү укугуна ээ. Джо Байден ким? 78 жаштын суусун ичип аткан Демократиялык партиясынын фаворити Барак Обаманын тушунда вице-президент болуп турган. Партия аны тажрыйбалуу болгон үчүн, ошондой эле Трамп кадыр баркына салып басынтып кое албай турган үчүн тандап алган. Шайлоо кампаниясы учурунда Джо Байден уйкучу Джо деп атыгып кеткен. Аны мындай атка атаандашы Дональд Трамп кондурган. Социалдык тармактарда маек учурунда уйкусурап отургандай бир канча роликтер жайылып кеткен менен анын баары атайын жасалганы маалым болгон. Ананда калпы айтып алып талкуунун тепкисинде калып турган үчүн Байдендин тили анын душманы деп да коюшат. Шайлоонун алдында Джо Байден Орусияны америкалык коопсуздук үчүн башкы коркунуч деп атаган. Ал эми Кытайды атаандаш деген. Эгерде шайлоодо утуп чыкса, тышкы саясат анын башкы приоритеттеринин бири болот дешет. Джо Байдендин үй-бүлөсүнө байланыштуу сөздөр да көп кеп болот. 1972-жылы анын жубайы менен кызы автокырсыкта көз жумган. 2015-жылы келечектен көптү үмүттөндүргөн улуу баласы оорудан каза тапкан. Кичүү уулу көп жылдар бою алкоголдук ичимдиктердин жана баңги заттарынын чеңгелинен чыга албай жүргөн. Экинчи мөөнөткө ат салышкан Дональд Трампка келсек, анын биринчи эле мөөнөтү бир эмес, бир канча президенттерге жете тургандай ызычуулары көп адам. Аны көпкө чейин унутууга мүмкүн эмес үчүн жана тарых китептеринен чоң орун алары бышык. 74 жаштагы Трамп АКШнын тарыхындагы импичмент жарыяланган 3-чү президент. Добуштардын теңме-тең болуп калганы гана абалды куткарып кеткен. Коронавирус илдетинин АКШда кенен кулач жайып алышына Трамптын саясаты күнөөлүү дешет. Эгерде Трамп шайланбай калса, анда ал 1992-жылдан бери биринчи жолу экинчи мөөнөткө шайланбай калган президент болот.